Жалал Баш шаары, бул автовокзал. Автовокзалдын тушунда напротив бул жакта көчө бар, мондай. Көчө бул жактан кирет негизичи. Кирип, бул жактан тияка чейин бар, тери уже тротуар болуп калат. Анан эки подписчик мага кайрылган эле бул жерде шлагбаум коюп койду депчи. Бирөөсү местоположениени да жөнөткөндөн бүгүн атайын келип, мага карасам действительно да шлагбаум коюп коюптур могу жергечи. Азыр бунун жителдер менен сүйлөшүп, дамком менен сүйлөшүп, уруксат кагазы бар экен мэриядан. Себептен бул муниципальный жер. Бул шлагбаум коюш үчүн биринчи эмеден мэрияга арыз жазып, коллективныйчи. Анан ал жактан уруксат берсең, ушинтип койсо болот. Бул автовокзалдын жанындагы глобустун алдында парк бар. Бул жер эски эмеге проспект Ленинде бул жерде тротуар бар. Бул жакта мага эки подписчигим кайрылган. Эмеге тротуарга шлагбаум коюп ал депчи. Анан бүгүн атайын азыр колун бошотуп келип, бул жакта жителдер менен сүйлөшүп, жителдердин версиясында угайлы. Эжем эмне болду эле, кандай болду айтып коесузбу? Биз бул шлагбаумду койгонубуз мындай могу биздин тротуарды жүргүнчүлөр жүрө турган жолда булчу, биздин көчөдө. Ошону көчөнүн башында таксилер келип, таксисттен качып алды. Кочкор Ата, Нокен, Базар Коргон. Биз буга чейин канча жолу ошо таксистердин алдына барып айтканбыз да. Автовокзалдын территориясында ошончо жер турат. Ошо жерге эле кирип алгыла, биздин көчө деген жүргүнчүлөр жүрөт. Анан балдарыбыз чыгып ойнойт биякта, велосипед ойнойт, жөө ойношот дегенбиз. Неберелер бар биякта, балдарыбыз бар. Анан жөө баскан адамга уже жолдорду көрүп атасыңар, кебетесиз кандай болуп калды. Канча жолу кайрылдык, бирок таксистер ошо бойдон эле таксопарк өздөрүнчө ачып алды. Кийин анан биз 2 жыл мурда мэрия катары менен кайрылганбыз, арыз кат жүзүндө кайрылганбыз. Ошо бойдон көрүп беребиз, текшерип беребиз деген. Анан биз ошол жолдун эсебинен дагы көчөнүн башында ветеринардык аптека деген бар. Ошолордун порттерде жандыктарды жүктөп келишет, жылкы, койлорду эмдеткен алып келишет. Анан чоң машина грузовой жана чоң машиналарда бияка жүк түшүрүшөт болчу. Бир айда 2 жолу жүк түшүрүшөт эле. Ошолорго да барып кайрылганбыз. Мындай чоң машинаны бияка киргизбегиле, жолдун аркы бетинен жүгүңөр ташып өткүлө. Себеби тротуарда көрүп атасыңар, илгерки Союз кезинде тротуарыбыз калбай калды, бар жок талкаланды. Түшүнүктүү, шакар өзүңүзда эми мэрия кайрылсаңыздар, мэрия не деди, бай айттыңызбы? Кат жөнөтүп, мэрия кат жөнөтүп, анан биз 3 жерге кат жазганбыз. ГАИге, мэрияга, анан дагы эмнеге жаздык эле? Дом управага жазганбыз, ооба. Анан Дом управадан неме келген бизге жооп. Мейли өзүңөр кеңештирип, өзүңөрдүн көчөңөргө шлагбаум коюп алгыла деген. Мэрия болуптур, чарасын көрөбүз, биякта машиналарды чыгарып беребиз деген. Эч кандай машина кирбейт, чыкпайт деп жазуу жүзүндө бизге неме берген жооп. Жазуу жүзүндө же ООЗ-2? Жок, жазуу жүзүндө мындай. Сиздер кайрылыңыздар, алар кандай жооп берди мэриядан? ООЗ-2 же кагаз түрүндөбү? Алар ООЗ-2 бизге азырынча ошо тосуп турсаңар болот деген. ООЗ-2 эле тосуп, өзүңөр эле тосуп, анан келген таксистерге эскертүү берип, айтып турсаңар болот деген. Жазуу жүзүндө бизге биз ошолорго чара көрөбүз деген. Чара көрөбүз деген бойдон калды. Бирок андан кийин деле ошончо таксистер келип атат, кетип атат. Жолду канча бала бияктан кыйкырып-бакырып ыйлап атат. Ошон үчүн айласы жок, биз тосуп алдык. Негизи өзү тротуарга монда автомашиналар киргени уруксат жок да, менин билишим боюнча. Жаран ГАИга сизден кандай кайрылдыңыздар официально? ГАИге биз ошо мэрияга бардык каттарды мэрияга таштаганбыз. Ошо бойдон биз ошо өзүбүз тийиштүү немелерге беребиз дегенбиз. Тийиштүү органдарга беребиз. Ооба, беребиз деген. Спутникте Дом управадагы эже ошо анда өзүңөр кеңешип туруп, көчөңөрдү тосуп алгыла деп уруксат берген. Өзүңөрдүн коопсуздугуңар үчүн. Ооба, өзүңөр коопсуздугуңар үчүн. Анан ключ жасатып аласыңар да, ачып жаап турасыңар деген. Ошондо сырттан келген машинаны киргизбейсиңер деген. Түшүнүктүү. Сен баа бир эки сөз айтып аттың го, ГАИ келип не деп аттың? Ооба. ГАИлер деле мынерде күндүгө катыраак сүйлөйсүң. Күндүгө мынерге келет, тазалап кете берет, машиналарды алгыла деп тротуарга коет. Мисалы үчүн да, жарандарга штраф деле жазып атат. Жазса деле бири кетсе бири коюп, ошого бир ГАИ келип туруп эле мага силерге уруксат берилген экен, шлагбаумуңарды койгула деп көрсөтүп, ордуларды
биз таксисттерге эскертүү берип койдук, чыкпагандарга эвакуатор менен алып кетебиз деп бизге айтты. Ошентип анан шлагбаумдарды койдук. Койгондон кийин мына тынч болуп көчөлөрдө балдарыбыз ойноп калды. Андан кийин деле бирөө сындырып кетти го мына немени. Шлагбаум сындырып кетти. Ооба, биз койгон стойканы бир таксист, базар коргон таксист сындырып кеттир. Аны кийин кайра сварка кылып, кайра оңдотуп койдук. Азыр мен бул бала айтып атат, ар бир жителде немеге ключ бар экен, копия кылып алган экенсиңер. Анан да баса айтып коеюн, эмеге тазалыкка дагы бир копияны бериш керек экен. Тазалыкта келип бул жерден өздү самостоятельно ачып кирип, бул жактагы жителдер, жашоочулардын эмеге мусорун алып кетет экен. Мага себептен эки подписчигим кайрылган. Иличкага да жазып, WhatsApp'тан дагы звонок кылып, местоположениени деп жөнөтүшкөн. Бияктар айтат, бу эже жана башкаларчы. Ал бул жердеги таксистер Nokia'нын Кочкарда каттаган дейт. Эми болушу да мүмкүн, эми как энеси айтабыз дейбиз. Айта турган сөз барбы? Жок, ошо бияка кирбесе эле болду. Биздин өзүбүздүн машиналар кирип чыгат, балдардын машинасы. А башка бир такси станка эмес да негизи. Автовокзалга кирсин. Ооба, автовокзалда ошончо. Автовокзалда месте бар, Ооба, кеңири жер турат. Стоянкасы бар экен. Өздөрүнүн стоянкасы бар, ар кайсы райондун. Ошол жака турушсун. Всё, мейли.